Сиздин жолуңуз көрсөтүү, жолго салуу эмес. Хидаят жолдон көрсөтүү. Ошондуктан Кур'ан-ы Каримде Алла Таала кээ бир жеринде пайгамбарыбызга иннака тахди деп келсе, иннака башка жерлерде ла тахди ман ахбаб. Сен кимди кааласаң хидаят бере албайсың деп келет. Алымдарыбыз буну чечмелеп берген. Хидаят хади Алла Таала өзү. Ал өзүнүн колунда. Бунун мааниси максатка жеткирүү деген сөз. Алла Таалага качан хидаят айтылса, яхди лиман яша иля сирати мустaqim. Ал Алла Таала өзү жеткирет ал максатка. Бирок максатка жеткире турган жолду көрсөтүү, макулбу? Ушуну да хидаят деп коет. Эки мааниси бар да. Хидаят деген максатка жеткирүү, же максатка жеткире турган жолду көрсөтүү. Алла Таалага айтылганда максатка жеткирет бул Алла субхана ва таала. Кимди кааласа деген ошол. Эми кимди ал жолду көрсөтүү пайгамбарлардын иши. Биздин ишибиз бер жакта да. Ана кеде аз-маз мешитке келбей койсо, же намаз ачуу кетет анан. Андай болбошу. Биз кама хаккоху, как есть дегендей, талабы менен, фикри менен, адеби менен, жакшы мүнөз менен акырын иншалла мында жеткирип коет. Оксене эгерде ал болбосо тияк бияк кылса ал өзүнө. Бирок иншалла хикмат менен, таанышмандык менен, акырын сөз менен